Ысык көл районундагы айыл аймактардын ичинен калкынын саны боюнча биринчи орунда турган Боз Тери айыл аймагы административдик аймактык реформанын алкагында Чолпон Ата шаарына кошулду. Буга чейин алдыңкы айыл аймактардын сап башында турган Боз Териде бир катар иштер ийгиликтүү жасалган. Алардын катарын жаңы заманбап курулган маданият үйү, Боз Тери жана Бактуу Долоноту айылдарындагы ички жолдордун, көчөлөрдөгү жарыктардан баштап спорт аянтчасы, мектеп, бала бакчалардагы тиешелүү шарттардын түзүлүшү, аймакка керектүү айыл чарба техникалардын алынышы өңдүү бир катар иштерди камтыйт. Мындай иштердин жүрүшү менен өнүгүп жаткан Боз Тери айыл аймагына мамлекет тарабынан да тиешелүү деңгээлде көңүл бурулуп, алардын долбоорлору колдоо таап, учурда жаңы курулуштар да жүрүүдө. Аймагына мамлекет тарабынан бир бала бакча, бир мектеп салынууда. Бала бакча 61 миллион сом акча каражатына тендердин жыйынтыгы боюнча УКС тарабынан иштер, келишимдер кол коюлду. Ал эми мектеп боюнча айтсак, мектеп боюнча 225 окуучу окуганга бюджети боюнча айта кетсек, жалпы Боз Тери айылынын бюджети 23-жылы 63 миллион сом акча каражатына пландаганбыз. Жылдын жыйынтыгы менен жергиликтүү бюджеттин түшкөн каражаты 80 миллион сомдон ашыкча каражат топтогонго жетиштик. Бул акча каражаттары айыл ичиндеги таза суу, ошондой эле жол чырактары, жол таштандыларды чыгаруу максатында сарпталды десек болот. Мунун эң негизгилери болуп, бул айыл аймактагы БСРди тазалоо жана ошол жерлерди мындайча айтканда жарандарга ыңгайлуу шарттарды түзүп берүү боюнча иш-чаралар жүргүзүлдү. Боз Тери айыл аймагынын кире беришине стелла орнотулду. Стелла бүгүнкү күндө толук ишке берилди. Маданият жаатында айта кетсек, бул маданият үйүбүз 2016 жылы башталган, 2023 жылы ишке берилди. Жалпы сметалык баасы 41 миллион сом акча каражатын түзөт. Жергиликтүү бюджеттен дагы мама маданият үйүнүн ичиндеги керектүү аспаптар менен, керектүү эмелектер менен камсыз кылуу максатында дагы жергиликтүү бюджеттен 1 миллион сом акча каражаты каралып, бүгүнкү күндө видео камералары, ичинде китепканасы жана ошондой эле конференция алдындагы керектүү шаймандар алып берилди. 13 миңден ашык калкы бар Боз Тери айыл аймагында бир катар эс алуу жайлары жайгашкандыктан чар тараптан эс алууга келгендер арбын. Айыл тургундарынын дээрлик көпчүлүк бөлүгү да үй бүлөлүк каржы булагын дал ушул туризм жаатында табышат. Аймактагы жасалган иштер, түзүлгөн шарттар бул багытка өбөлгө болот. Абдан жакшы иштер болуп өттү жана азыр деле жүрүп жатат. Боз Териде жакшы маданият үйү ачылды. Биз абдан ыраазы болдук. Бул айыл өкмөттүн чоң бирден бир көргөзгөн иш-чара болуп эсептелет. Жолдор, канча бир жолдор асфальтталып, бардыгы туризмге ылайыкталып, учурда жакшы иштер жүрүп жатат. Боз Тери айыл аймагы административдик аймактык реформанын алкагында Чолпон Ата шаарынын карамагына кошулуп, мына ушундай бир катар ийгиликтери менен мындан арыда иш билги мыкты адистердин аракеттин алдында өнүгүүгө карай ишенимдүү кадам таштап, алдыга койгон максаттарды ишке ашырууга бел байлашууда. Айсел Тилек кызы, Мадина Бакирова, Айбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Ысык көл районунан.